кадырыбызды биздин инсан катары Кудай Таала бизге ыроолагон кадырды жакшы билиш керекпиз. Ошону түшүнүш керекпиз. Адам баласынын жаны, мал мүлкү, дини, акылы, үй бүлөсү, намысы арзан эмес. Арзан эмес. Адам баласынын бир кан тамчысы өтө баалуу. Ким бир мусулмандын кан тамчысын төгө турган болсо, бир кан тамчысын жерге төгө турган болсо, бул инсан тозокто болот. Бул инсан тозокто болот. Кечирим жок буларга. Буларга кечирим жок. Ким бир мусулмандын көңүлүн оорутуп койгон болсо, 1000 Каабаны жыккандай болот. 1000 Каабаны жыккандай болот. Бул сөздү мусулманчылыкты терең түшүнгөн инсандар гана түшүнө алат. Эмне үчүн Каабаны? Себеби мечиттердин мечити бул Кааба. Байтулла Алла Тааланын жери. Мечиттердин мечити. Калган мечиттер болсо, ошол жердин филиалы болуп эсептелет. Бири-бирибизди баалашты, бири-бирибизди сыйлашты, бири-бирибизгө жакшы мамиле кылууну үйрөнөлү туугандар. Жакшы мамиле кылууну үйрөнөлү. Ошондуктан айта турган нерсе Аллах субханаху ва таала айтат: "Ва лакад каррамна бани Адама". Биз адам баласын өтө сыйлуу кылып жараттык дейт Аллах субханаху ва таала. Биз сыйлуу кылып жараттык. Адамды жаратканда сыйлуу кылып жараттык. Карасаңыздар, Аллах субханаху ва таала адам атабызды жаратканда эң биринчи буйрук кайсы буйрук болгон башка махлуктарга? Усджуду ли Адама. Урматсый көрсөткүлө. Кимге? Адамга. Ага сажда кылгыла деп Алла Таала буйрук берди. Көрдүңүздөрбү?